Эжем бар турмушка чыгып элек. Апам бакты ачылбай жатат деп көп ызаланат. Үйгө колун сурап келгендер көп, эч кимге көңүл ачылбайт. Мына эми ачылып сүйлөшүп баштаганда жигиттин үй бүлөсү начар чыгат. Же жигит начар, ушундай болуп жатат. Көп жигит менен таанышып сүйлөшүп көрдү, эч кимисин жактырбады. Бирөөсү сени менен сүйлөшсөм зериге берем дептир. Үйгө кайра келе берип, бир жолугушсун, көрүшсүн дегенден дагы бир жигит менен тааныштырып көрүшкөн. Биринчи эле көрүшкөн күнү жигит бир жолу жолугуп койсоң, калганын өзүм чечип бүтүрөм деп айтты жеңем деп айтыптыр эжеме. Эжем мен базардан сатып алчу товар болуп калдымбы деп көп күн ыйлады дейт. Ошондон бери эч кимге көңүл ачылбайт, сүйлөшпөйт, сүйлөшсө да 1-2 жума сүйлөшүп токтотуп салат дейт. Кыйналып ойго батып жүргөн абалын көрүп аябай жаман болуп кетем. Өзү иштен жемелеп, кайгысын сыртка чыгарбайт, эч кимге айтпайт. Кантип жардам беришимди билбейм. Эжемдин азыркы абалын сөз менен жеткизе албайм. Өтө кыйналып жүрөт. Турмушка чыкпай эле койсомчу, жалгыз өтөмбү, бактым ачылбады же нормальный бала туш болбоду деп көп айтат дейт. Жакшынакай бала туш болбоду деп. Антип эжем айтканда аябай жаман болуп кетем. Эжемдин бакты ачылса экен деп тиленем. Кантип эжеме жардам берсем болот? Андай абалда болбогонумдан эжемди түшүнө албай жатат окшойм. Жардам бере турга албагандыктан жашсың, не анча ойлоносуң сен. Мыкты сонун жигиттер көп, Алланын сыноосу деп айткандан башка эч кандай сөз айта албайм. Жалгандан болсо да турмушка чыкпай тур. Сен кетсең артыңда мен да кетем деп көңүлүн көтөргөнгө аракет кылам. Сиз сиңдиси экенсиз да. Биринчиден дем салдырыш керек. Барып Жакшынакай дем салдырыш керек. Экинчиден батыштын мультфильмдери, кээ бир кинолор ушуга жеткизип атат да. Аларды эле күнөөлөп жатып калбаш керек. Өзүнүн чоркоктугунан корк дейт го биринчи. Болгону ошол идеалдуу бала издеп отуруп кыз өмүрүн өткөрүп алат да. Кыздын турмушка кетер сыноосу өтө мындай бир жуучулары бир келет, кийин токтоп калат. Кыз ишенип алданып калбаш керек да, текеберленип. Чекесинен чертип алам мен депчи. Ыйманын караш керек. Ыйманы болсо эртең байлыгы да болот, башкасы да болот. Ыйманы жок болсо, же мусулман кыз ыймансызга тие албайт. Бул дегени ыйманы бөксө, ыйманы алсыз, мындай бир жаман жолдо жүргөн бала болсо, ал бүгүнкү күндө күтүрөп байлыгы болсо да, башкасы болсо да, ыйманы болбогондон кийин ал эртең кыйын болот. Ошон үчүн ыймандын негизинде тандап, анан нике деген тобокел. Адамды ушундай бир аппараттар чыгып, ошого салып, бүт изилдеп чыгып кое турган болсо да, нике тобокел болот. Тобокелчилик менен эки тарап күрөшөт. Дем салдырыш керек, анан ыймандын негизинде тандабай жаш өтүп баратат, чыгыш керек. Эртерээк. Анан үчүнчү маселе, балким эжеңиз менен жакшылап сүйлөшүңүз, ата-энеңизге айта албай атат, балким ошол көңүлүндө бирөө бардыр, ал үйлөнүп, ажырашып, анан ошого кантип беребиз сизди деп ата-энесинен тартынып айта албай атат. Сиз эжеңиз менен апаңыздын ортосунда Жакшынакай элчи болуңуз.